Саламатсыңар балдар, зоология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүт эмүүчүлөр классынын көбөйүшү, өрчүшү, сүт эмүүчүлөрдүн көп түрдүүлүктөрү деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер сүт эмүүчүлөрдүн көбөйүү органдары, ошондой эле сүт эмүүчүлөр классынын көбөйүшү жана өрчүшү, мындан сырткары сүт эмүүчүлөрдүн көп түрдүүлүктөрү, жумуртка атуучулар классчасы, тондуулар классчасы жана баш тыктуулар классчасы тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Жаратылышта сүт эмүүчүлөрдүн 4000ден ашык түрү катталган. Булар токойдо, чөлдө, керек болсо сууда, ошондой эле абада дагы тиричилик кылып, жашоосун уланта алган жандыктар. Биз өткөн сабактарда эсиңерде болсо, сүт эмүүчүлөрдүн түзүлүшүн иттин мисалында алып карап көргөн элек, бүгүнкү күндө адам баласы ушул иттин эле 400дөн ашык породасын алууга жетишкен экен. Бүгүн дагы биз иттин мисалында сүт эмүүчүлөрдүн көбөйүү органдарынын түзүлүшүн адегенде жакындан карап таанышып алалы. Алгач биз эркек особдордун көбөйүү органдары менен таанышалы. Эркектик жыныс бездерин биз уруктук деп атап коебуз. Дал ушул уруктуктарда жыныс бездери пайда болуп, өрчүп, жетилген мезгилде алар урук түтүкчөсү аркылуу чыгып, анан заара бөлүп чыгаруучу каналдарга кошулат. Ошондуктан мен силерге кабарсыгын жана заара түтүкчөлөрүн көрсөтүп коеюн. Албетте андан соң ушул заара бөлүп чыгаруучу түтүк аркылуу анан жыныс мүчөсү аркылуу сыртка чыгат. Демек, алардын бөлүп чыгаруу жана көбөйүү органдары байланышта экендигин көрүп турасыңар. Эми биз ургаачы особдун көбөйүү органдарына кайрылалы. Ургаачылык жыныс безин биз жумурткалык деп атап коебуз. Жуптуу экендигин көрүп турасыңар. Демек, жумурткалыкта пайда болгон жыныс клеткасы же жумуртка клеткасы жетилген соң андан кийин жатын түтүгүнө барат. Дал ушул жерде уруктануу жүрөт. Андан кийин булардын түйүлдүгү жатында өрчүт. Жатын көрүп турасыңар, булчуңдуу орган. Кынын көрүп турасыңар. Мен силерге бөлүп чыгаруу органдарын көрсөтө кетейин. Бул табарсыгы жана заара түтүктөр. Демек, сүт эмүүчүлөрдүн көбөйүү органдары дагы, мисалы, канаттуулар сыяктуу эле бөлүп чыгаруу органдар системасы менен тыгыз байланышта экен. Демек, сүт эмүүчүлөр булар айрым жыныстуу жаныбарлар экен. Булардын уруктануусу ичтен жүрөт. Уруктануу бүткөндөн кийин тирүү организмдердин жекече өрчүшү башталат. Адегенде түйүлдүк мезгилдеги өрчүү, андан соң төрөлгөндөн кийинки өрчүү же болсо аны биз постэмбриондук өрчүү деп коебуз. Демек, өрчүүсү ар түрдүү болгондуктан булардын дагы бир нече түрлөрү бар. Башкача айтканда, биз ушул сүт эмүүчүлөрдүн түйүлдүгүнүн өрчүшүнө, андан кийин төрөлгөндөн кийинки багуусуна карап, аларды бир нече топторго бөлөбүз. Адегенде биз классификацияны сүт эмүүчүлөр кирген чоң топтон баштап көрөлү. Хордалуулар тиби. Буларга челдүүлөр же личинка хордалуулар типчеси, баш сөөксүздөр типчеси жана баш сөөктүүлөр же омурткалуулар типчеси кирээрин билесиңер. Омурткалуулар типчесин биз 5 класска ажыратканбыз. Биринчи класс балыктар классы, экинчиси жерде сууда жашоочулар классы, үчүнчүсү сойлоп жүрүүчүлөр классы, төртүнчүсү канаттуулар классы, кийинки класс сүт эмүүчүлөр классы. Дал ушул сүт эмүүчүлөр классы өз ара төмөндөгүдөй классчаларга ажырайт. Жумуртка туучулар классчасы, баштыкчалуулар классчасы жана тондуулар классчасы. Башкача айтканда, сүт эмүүчүлөрдүн классчасынын ичинен жогорку түзүлүштөгүсү жана түзүлүшү татаал болгон тондуулар классчасы болуп эсептелинет. Жумуртка туучулар классчасы өзүнүн эле аты айтып тургандай, булар сойлоп жүрүүчүлөр же канаттуулар өңдөнүп жумуртка туушат. Жана ошондой эле булардын тумшуктары узатасынан келип, ал сыртынан мүйүз катмар менен капталган. Ал эми баштыкчалуулар классчасы, булардын атайын баштыкчалары бар. Мисалы, баштыктуу кеңгуруну силер баарыңар билесиңер, же болсо коаланы же баштыктуу чычканды мисал келтирсек болот. Булар чала өрчүгөн түйүлдүктөрүн туушат дагы, андан кийин тирүү организмдин өрчүшү ушул баштыктын ичинде өтөт. Себеби баштыкчанын ичинде түйүлдүктүн өрчүшү үчүн ыңгайлуу шарттар бар. Жылуу шарт, ошондой эле ал жерде сүт бездеринин үрпү ачылып турат. Ал эми тондуулар классчасы, булардын түйүлдүгүнүн өрчүшүндө тон деп аталган түзүлүш бар.
Дал ушул тондуулар классчасынын түйүлдүгүнүн өрчүшүн жакындан көргүңөр келсе, анда төмөндөгү видео тасмага жакшылап назар салсаңар болот. Карышкыр менен иттин ДНКсын салыштырып, мындан 15 000 жыл мурун карышкырлардан иттер келип чыккан деген тыянак чыгарышкан. Качан ургаачы ит жыныстык жактан жетилген мезгилде гормондордун бөлүнүп чыгышынын эсебинен жумурткалыгынан 20 тегерегинде жумуртка клеткалары төмөн карай жатынды көздөй жыла баштайт. Жупташкандан кийин спермадагы эркектик жыныс клеткалары ургаачынын жыныс жолдору аркылуу ылдамдык менен кыймылдап, жумуртка клеткасы менен жолугууга жөнөшөт. Бирок жумуртка клеткасы уруктанууга али даяр эмес. Ал дагы 1 жумадан кийин жетилет. Адамдын сперматозоидтери жатында ашып кетсе 1-2 күн болот. Ал эми иттердин сперматозоидтери 1 жумага чейин сактала алат. Кандайча? Көрсө, сперматозоидтер түтүкчөнүн керегелерине бекип күтүшөт. Акыр аягы жумуртка клеткасы жетилди. Бул мезгилде сперматозоидтер аны сезип, бошонушат дагы кайрадан сапарын улашат. Жумуртка клеткага кайсынысы биринчи жетсе, ал гана аны уруктандырат. Сперматозоид жумуртка клеткасынын кабыгын жарып кирип, 2 ядро кошулат. Натыйжада эркектик жана ургаачылык жыныс клеткалардагы хромосомалар биригип, 39 түгөй хромосоманы пайда кылат. Бул жумуртка клеткасынын уруктануу мезгили. Андан соң уруктанган жумуртка клетка бөлүнө баштайт дагы, жатынды көздөй жыла баштайт. Ит түйүлдүктү болжол менен 63 күн көтөрөт. Биздин жатында болгон саякатыбыздын 1-чи күнү. Жакынкы 63 күндүн ичинде бул түйүлдүк чоң өзгөрүүгө учурайт. 17-чи күндөн кийин түйүлдүк жатынга бекийт. Жатындын жыйрылышынын эсебинен түйүлдүктөр жатында бири-биринен бирдей аралыкта жайгаша башташат. Андан соң түйүлдүк гаструляция деп аталган процесстен өтөт. Клеткалардын топтору ткандардын жана органдардын башталмасын пайда кылат. Бул тек гана клеткалардын санын көбөйүшү эмес, жаныбардын жаралышы. Жыйырманчы күнү иттин түйүлдүгү башка баардык омурткалуу жаныбарлардын, анын ичинде адамдын дагы түйүлдүгүнө окшош болот. Бул убакта клеткалардын ичиндеги өрчүү гени бөлүнүп чыгат. Ал ген кийинки этаптарды алдыга жылдырат. Башкача айтканда, ал жаныбардын башынан тартып куйругуна чейинки түзүлүшүнө жооп берет. Ал гендерден эмне көз каранды? Түйүлдүктүн кайсы органы, кайсы жеринде болушу керек экендигин аныктайт. Мисалы, буту, кабыргасы, куйругу, көзү жана башка органдары деп коелу. Бул жерде гендер түйүлдүктүн буттарынын калыптанышын тескейт. Ошол эле учурда башка гендердин топтобуна кабар берип, алар болсо кандайча тамандары пайда болот, алардын манжаларынын орду жана башка ушул сыяктууларды жөнгө салат. 30-чу күнү түйүлдүк дээрлик дененин негизги органдары менен камсыз болот. Биз түйүлдүктүн буттарын көрүп турабыз. Баардык негизги органдары ордунда. Жүрөгү да сого баштады. Киндиктин түтүгү түйүлдүккө келип бекиген жери томпоюп турат. Ал ичегини кармап туруу кызматын аткарат. Анткени алгач ичегилер дененин сыртында пайда болот. Себеби денеде азырынча орун жок. Качан гана түйүлдүктүн денеси чоңойгондо ичеги курсак көңдөйүндөгү өзүнүн ордуна келип орун алат. Жатындын ички бети жыш кан тамырлары менен капталган. Бул кан тамырлар аркылуу түйүлдүккө кычкылтек, аш болумдуу заттар жана керексиз заттар сыртка бөлүнүп чыгып турат. Буга чейин түйүлдүктүн зат алмашуусунун натыйжасында пайда болгон заттар тону аркылуу чыгып турган. Эми бөйрөктөр ишке кирише баштады. Түйүлдүк заараны өзлөрү сүзүп жүргөн каканактын чел кабыгы болгон амнионго бөлүп чыгарат. Көздөрүн сактоо үчүн түйүлдүктүн кабактары бекем жабылып турат. Булар ит менен карышкырларга гана мүнөздүү. Иттерде дагы бир өзгөчөлүк бул кулактары. Түйүлдүктүн туулушуна дагы 1 ай бар, бирок кулактары дээрлик калыптанып калды. Мурун салыштырмалуу
кийинчерээк өрчүй баштайт. Мээси жана башка органдары улам татаалдана берет. Жарык дүйнөгө келерине аз калган сайын алардын активдүүлүгү көбөйүп, энесин ичтен тээп тынчы кетет. Азыр булардын жүнүн көрүгү да болот. 59-күн. Иттердин ичтен өрчүүсү ушундай ыкчам болгондуктан алар 59-күнү дээрлик толугу менен жетилип калышат. Тууларына 4 гана күн калды. Бул жерде 8 түйүлдүк өрчүдү. Булардын көздөрү дагы деле бекем жабылуу. Бирок булардын муруттары жана тырмактары бар. Мына булардын мезгили да жетти. Алар башы менен алдыны көздөй жылып, жашоосунун кайталангыс өзгөрүүсүнө туш болушат. Туугандан кийин энесинин биринчи инстинкти калың баштыкчаны жарып, баласын алып чыгуу. Бул өз кезегинде дем алууну стимулдаштырат. Андан соң энеси тонун жеп салат. Андагы кирген зат өз кезегинде сүттүн бөлүп чыгарышын шарттайт. Качан гана күчүктөр коргаганда, алар энесинин сүтүн эмүүгө шашылышат. Бир топ маалымат алдык болуш керек. Кеп кезегин суроого берип көрөлүм. Тондуулар классчасынын түйүлдүгү жана анын өрчүшү кандай өзгөчөлүктөргө ээ деп ойлойсуңар? Биринчиси кыска убакыт жумурткадан өрчүйт, экинчиси кыска убакыт ичтен өрчүйт, үчүнчүсү жатында тону менен өрчүйт, төртүнчүсү толук өрчүбөгөн балдарын туушат деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, тондуулар классчасынын түйүлдүгү жана анын өрчүшү кандай өзгөчөлүктөргө ээ? Анда силер менен биз туура жоопко кайрылалы. Бул жатында тону менен өрчүйт экен жана узак убакыт ичтен өрчүү болот экен. Эми силер менен кийинки классчага кайрылалы. Бул классча жумуртка тоочулар классчасы деп аталат. Бул классчаны жакындан окуп үйрөнгүңөр келсе, анда төмөндөгү видео тасмага жакшылап назар салсаңар болот. Жумуртка тоочулар классчасынын өкүлү өрдөк тумшук. Сууда мыкты сүзгөн, чоңдугу 30 сантиметрге чейин жеткен, сүт эмүүчү. Куйругу кубаттуу, буттары кала көңдүү, тумшугу өрдөктүкүндөй таң калыштуу жаныбар. Сууда алар өздөрүн мыкты сезишет, тиричилигин көбү сууда өтөт. Булардын тумшугу жөн гана тумшук эмес, ал өтө сезгич клеткалар менен жабдылган. Өрдөк тумшук суудагы кенедей эле жаныбардын электрдик талаасын сезе алат. Аңчылык кылган маалда ал кулагын, көзүн толугу менен жаап алып, бир бетке гана өзүнүн тумшугуна ишенет. Электролокациясынын жардамы менен алар курмандыгынын электр импульстарын так биле алышат. Бул классчага дагы бир жандык кирет. Ал шашпай басып бара жаткан ийнелүү жандык эхидна. Эхидна кумурскаларга жана термиттерге аңчылык кылат. Азыгын жер алдынан же ар кайсы коңулдардан табуу үчүн эхидна өзүнүн өтө сезгич таноосун, учтуу тумшугун жана башка мыкты өрчүгөн органдарын пайдаланат. Алар тирүү организмдердин электромагниттик нурларын да сезе алышат. Ал мүмкүнчүлүк азыгын табууда сонун жардам берет. Эхидна кумурскалардын уюгун таап алып, аларды жеш үчүн өзлөрүнүн узун, ичке жабышчаак тилдерин пайдаланышат. Бул эне көп азыктанышы керек. Ал жаңы эле жумуртка тууду. Жумурткасын алар курсагындагы баштыкчасында кармайт. Анын ичинде баласы өрчүп жетилет. Бул жолу менен 10 күндөн соң түйүлдүк жумурткадан чыгат. Ал баштыктын ичинде калат дагы энесинин сүтү менен азыктана баштайт. Эхиднанын сүт бездеринин үрпү болбойт. Сүт безинин тушунда көп сандаган тешикчелер бар. Сүт алардан сызылып чыгып турат. Кичинекей болсо, сүттү жалап, азыктанып чоңое берет. 2 айдан кийин анын ийнелери өсүп баштайт. Ал эми энеси үчүн алдыда дагы 7 ай баласына камкордук кылуу керек. Эми биз кеп кезегин суроого берели.
Адегенде суроого жакшылап көңүл бөлөлү жана видео тасмадагы алган маалыматтарга таяналы жумуртка туучулардын кайсы мүнөзү белгисин сойлоп жүрүүчүлөргө окшоштурууга болот. Биринчиси буттарынын калакчасын, экинчиси тумшугун, үчүнчүсү куйругунун кубаттуулугун, төртүнчүсү болсо жумурткасын деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, жумуртка туучулардын кайсы мүнөздүү белгисин биз сойлоп жүрүүчүлөр менен окшоштуруп коет экенбиз. Анда силер менен биз туура жоопко кайрылалы. Башкача айтканда жумурткасын экен. Себеби булар сойлоп жүрүүчүлөр сыяктуу жумурткасын тууйт. Эми биз силер менен кийинки класска кайрылалы, бирок бул тууралуу маалымат алаардан мурун тапшырма алып алалы. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы баштык чалууларга мүнөздүү деп ойлойсуңар? Жоопторго кайрылалы. Биринчиси жумуртка туушат, экинчиси жумуртка клеткалары чоң, үчүнчүсү уруктануусу сырттан жүрөт, төртүнчүсү толук өрчүбөгөн балдарын туушат деген жооптор болду. Мынакей дал ушул суроого жоопту силер төмөндөгү видео тасмадан излесеңер болот. Бүгүнкү биздин каарманыбыз таң калыштуу түзүлүштөгү баштыктуу сүт эмүүчүлөр болгон кенгурулар. Кенгурулардын бою болжол менен адамдыкындай, салмактары 90 килограммга чейин жетет. Кенгурулардын бир эле секириги 9 метрге чейин, бирок чуркаганга караганда секириги аз эле энергияны коротот. Булардын кулагы, көзү мыкты өрчүгөн десек болот. Кулагын 36 градуска буруп, айланасындагы дабыштарды жаза кетирбей угушат. Эгер душмандын шегеле билинсе, анда алар саатына 56 км ылдамдыкта секирип, оңой эле кутулуп кетишет. Секириктин сыры анын анатомиясында. Кенгурунун арткы бутунун булчуңу мыкты өрчүгөн, бирок секириктин натыйжалуулугун анын тарамыштары берет. Алар санынан тартып, бутунун манжаларынын учуна чейин тартылып турат. Кенгурулардын арткы буттары пружинадай эле иштейт. Жазылганда түртүлөт, бүгүлгөндө секирет. Чуркап келгенден кийин алардын денеси тердеп чыгат. Андыктан алар алдыңкы бутун жалап суулашат. Себеби бул жерде кан тамырлары жыш болгондуктан суу болгондо ал муздай түшөт дагы денесин нормалдуу абалга келет. Кенгурулардын дагы бир артыкчылыгы алар куйругуна таянып тура алгандыгында. Көбөөрдүн алдында эркек кенгурулар бири-бири менен күрөшүп күч сынашат. Кенгурулар өсүмдүктөр менен азыктанышат. Алардын мокогон тиштеринин ордуна улам жаңысы чыгып турууга жөндөмдүү. Өзгөчө эне кенгуру көп азыктанышы керек. Себеби курсагында түйүлдүктүн өсүшү үчүн жана 5 ай болгон баласына сүт болушу үчүн көп азык зат керек. Эне кенгурунун ичиндеги 4 жумалык кенгуру бир аздан соң жарыкка келет. Анын көлөмү кирет жаңгагында эле. Бирок бир топ тапшырманы аткарууга даяр. Адамдын 8 жумалык түйүлдүгүндө өлчөмдөгү бул түйүлдүктүн тең салмактуулукту сактоочу органы, жыт бүлүүсү жана кичинекей булчуңдары өрчүгөн болот. Кенедей кенгуру өтө мажүрөө. Ал төрөлөрү менен энесинин баштыгын көздөй жанталашып, тырмышып жөнөйт. Тең салмактуулугун сактоочу органды, жыт бүлүүсүн жана буттарын пайдаланып өйдө көтөрүлө берет. Денеси кан тамырларга жыш толгон. Ошондуктан анын өңү кып-кызыл болуп турат. Ага абадан түздөн түз кычкылтек канга өтөт. Себеби өпкөсү мындай дем алууга али жеткиликтүү өрчү элек. 2 минутадан кийин ал баштыкка жетет. Бул катаал жол 30 сантиметр болду. Коопсуз жерге кирип, кенгуру сүт бездеринин үрпүнө асылып алат. Андыктан анын оозу үрттүн айланасында өсөт. Сүт бездеринин өзгөчө булчуңдарынын кыскарышынын эсебинен сүт кичинекейдин оозуна атылып чыгып турат. Бул анын жаңы жашоосунун байланышы. Эволюциянын жүрүшүндө кенгуру киндик түтүгүн үрп менен алмаштырган деп түшүнсөк болот. Ошентип дагы 6 айга чейин сүт эмүүсүн токтотпойт. Эне кенгуру маал-маалы менен баласын зат алмашуусунун натыйжасында пайда болгон таштанды заттарды тазалап, желдетип турат. Баштыктын ичи кичинекей үчүн коопсуз үй, ичи жылуу, азыгы даяр жана дагы таза. Кенгурулар негизинен тобу менен жашашат. Бирок мындай топтун көбүн ургаачылары жана балдары түзүшөт. Эркектер болсо адатта топтун четинде жүрүп тиричилик кылат. Кышкысын алар өзүнчө топду түзүшөт. Анда силер менен биз кайрадан суроого кайрылалы.
Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы баштыкчалууларга мүнөздүү деп ойлойсуңар? Биринчиси жумуртка туушат, экинчиси жумуртка клеткалары чоң, үчүнчүсү уруктануусу сырттан жүрөт, төртүнчүсү толук өрчүбөгөн балдарын туушат деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө. Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Жообу көрсө толук өрчүбөгөн балдарын туушат экен дагы, андан ары балдарынын өрчүшү дал ушул баштыкчасынын ичинде жүрөт экен. Ошентип балдар биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө сүт эмүүчүлөр классынын көбөйүү органдары жана алардын көп түрдүүлүктөрү, ошондой эле 3 классы алардын өкүлдөрү менен тааныштык. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.